Салам достор, Татты ашкана каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен Цезарь салатын жасайбыз. Эгерде кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач тооктун этин каалагандай кылып бышырып алсаңыздар болот. Туздуу сууга же болбосо мына ушинтип туз жана тоок эти үчүн деген татымалдардан кошуп, фольгага ороп, духовкада 220 градуста 20-25 мүнөт бышырып алабыз. Бизге дал ушул сүрөттө көрсөтүлгөн азыктар керектелет. Эми болсо салатыбызды баштайбыз. Пекин капустасынын мына ушундай жалбырактарын гана айрып идишке салып алабыз. Ортосундагы катуу жерин пайдаланбайбыз. Бул салаттын тарыхына кайрыла турган болсок, америкалык ашпозчу Гардини Цезарь ойлоп тапкан. Ал 1924-жылы 4-июлда Америка Кошмо Штатынын эгемендүүлүк майрамы күнү кардарлардын көптүгүнө байланыштуу ресторанда тамак аштын түрү калбай калат. Ошондо кардарлар тамак аш талап кылганда ашканада калган азыктардан мына ушул салатты жасап берген экен. Эми помидорду чоң-чоң бөлүктөргө бөлүп алабыз. Тоок этин да ичке кылып туурап алабыз. Негизи бул салатта бардык азыктар көлөмдүү тууралат. Эми болсо сухари же болбосо кургатылган нан деп коебуз. Аны да чоң-чоң кылып бөлүп алабыз. Негизи ашпозчу Цезарьдин рецебинде салат жалбырагы, сууга бышкан жумуртка жана зайтун майы гана болгон. Убакыттын өтүшү менен ашпозчулар толуктоолорду киргизип, бүгүнкү күндө ар кандай кылып жасап келет бул салатты. Эми болсо соусун даярдайбыз. Ал үчүн атайын үй шартында даярдалган майонез керектелген, бирок мен бардык кожойкелерге жеткиликтүү болуш үчүн дүкөндүн майонезин пайдаландым. Ага жарым тишче сарымсак, 1 аш кашык соевый соус жана 1 чай кашыктай зайтун майын кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Соусубуз даяр болду. Эми аны жашылчалардын үстүнө коюп алабыз. Эми муну жакшылап бардык жерине тегиз бирдей тие тургандай кылып аралаштырып алабыз. Салатыбыз даяр болду. Эми аны тарелкаларга салып алабыз. Ал эми сырды сүргүчтүн эң майда тишинен өткөрүп алабыз. Үстүнө мына ушинтип себелеп коебуз. Ал эми жумуртканы 4 бөлүккө бөлүп, кооздук үчүн тарелканын 4 жерине коюп коебуз. Мына ушуну менен биздин Цезарь салатыбыз даяр болду достор. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.